Саламатсыздарбы? Сиздер менен кайрадан Санарип мугалим көрсөтүүсү. Бүгүн сиздер менен ай билим тиркемеси боюнча маалымат алабыз. Браузерге келип, издөөчү жолчого ай билим деп жазабыз. Ай билимдин шилтемеси ай билим @edu.gov.kg. Бул портал менен эки тилде иштесе болот, кыргыз тилинде жана орус тилинде. Ошондой эле мобилдик версиясын дагы иштетүүгө болот. Бир гана айырмасы мобилдик версияны горизонталдык форматта колдонуу керек. Ай билим порталында англис тили, кыргыз тили, орус тили, мекен таануу, көркөм өнөр, музыка жана математика предметтери боюнча материалдар камтылган. Ошондой эле бул ар бир предметти тандаганда ошол каармандар дагы ошол предметке карата өзгөрүп турат. Ошондой эле бул ай билим порталында бир гана сабактар эмес, ошондой эле оюндар камтылган. Андан кийин социалдык роликтер тартылган. Бул ата энелерге аябай керектүү социалдык роликтер. Азыр эми биз предметтердин бирөөсүнө токтолуп кетели. Мисалы үчүн музыка предметин алганда бул жерде музыка предметин таануу менен бирге балдар ошол акапелла ырдаса болот, караоке ырдаса болот. Ошондой эле ноталардын тарыхы жана башкалар боюнча маалымат берилген. Сүрөт, мисалы үчүн көркөм өнөр предметин өтүүдө, мисалы үчүн жөнөкөй эле баштапкы биз сүрөттү кантип жана эмне менен тартат дегенде көркөм өнөр жана башка, мисалы үчүн түстөрдү үйрөнөбүз деген теманы алсак, мына түстөрдүн чөйрөсү, ошондой эле ушул маалыматты мынакей үндүк билдирүү менен берген. Ошондой эле эгерде камеранын белгиси болсо, ошол жерден мондой сүрөттөрдүн галереясын дагы көрүүгө болот. Кайра артка кайтуу үчүн үйдүн сүрөтү белгиси турган иконканы басабыз. Андан кийин төмөн жакта карасаңыздар, бул түшүндүрмөлөрдөн кийин видео инструкциясы, кызыктуу маалыматтар, ошондой эле тесттик тапшырмалар камтылган. Видео инструкциялар, мисалы үчүн курама, бир нече түстөрдү айкалыштыруу аркылуу экинчи башка бир түстү чыгаруунун жолун көрсөтүп атат. Андан кийин кызыктуу маалыматтар, мисалы үчүн ак түс тазалыктын символу дейт, көк мөк түс дейт, аалам жана чексиздиктин символу. Ошондой эле мынакей жаныбарлар айлана чөйрөнү кандай көрүшөт дейт. Мисалы үчүн канаттуулар түстүү көрсө, иттер аз гана түстө көрөт. Курт кумурскалар боз түстө, арс чычкан болсо такыр эле бозомук болуп көрөт. Ошондой эле дагы бир кызыктуу маалымат бул жерде. Предметтердин ичинен, мисалы мекен таанууну, бул баштагыч класстар үчүн ыңгайлаштырылган тиркеме болгондуктан, болгону менен жогорку класстын окуучуларына дагы бул темалардагы маалыматтарды алууга болот. Мисалы үчүн бул жерде мекен таануу, мисалы өсүмдүктөр дүйнөсү, жаныбарлар дүйнөсү дейт. Жаныбарлар дүйнөсүндөгү мына берилген бардык темаларды жогорку класста биология сабагынан дагы өтөбүз. Мисалы үчүн жерде сууда жашоочулар деген класс боюнча дагы жогорку класста берилген. Бул жерде тритон, бакка, саламандра, курбакка дейт. Ар бир жаныбарды басуу аркылуу ошол жаныбар тууралуу үндүк дагы тритондун капталдары жалпайган же болбосо мына берилген маалыматты көз менен окуу түрүндө дагы маалыматтарды алсак болот. Андан кийин жанакы башта көрсөткөндөй эле видео түрүндө кызыктуу маалыматтар, мисалы үчүн кызыктуу дейт. Ушундай кызыктуу маалыматты билет белеңиз деген сыяктуу маалыматтар берилген. Өзүңдү текшер аркылуу ушул өтүлгөн тематикага жараша мондой тесттик тапшырмалар берилген, камтылган. Жана башында айтып өткөндөй, ата энелер үчүн социалдык роликтер деген деп айтып өттүм. Бул жерде ата энелер үчүн модулунун ичинде ата энелерге дейт.
Бул тажатып жибербей турган абдан керектүү болгон маалыматтарды өзүнө камтыган социалдык роликтер. Мисалы үчүн биринчи роликти көрсөк. Бул акыл. Акыл кете окугандан кыйналат. Ал сабагын жакшы окуусу үчүн жакындарынын жардамы жана колдоосу зарыл. А бул болсо акылдын апасы Бактыгүл. Ал үй чейкеси жана анын үйдө жасоочу жумуштары көп. Бактыгүлдүн ой боюнча ал баардык жумуштарын бүтүрдү. Бирок ал эң башкасын унутуп койду. Баласы жөнүндө. Бирок мундагы дагы да кеч эмес. Ар күнү баласы менен чогуу кете окууну адатка айландырган Бактыгүл уулунун ийгиликке жетишүүсүнө түрткү боло алды. Балаңыз менен кете окууга күнүнө эң аз дегенде 15 мүнөт убакыт берүү менен анын окуудагы жетишкендиктерине чоң салым кошосуз. Кайра эскерте кетейин, бул тиркеме башталгыч класстардан англис тили, кыргыз тили, орус тили, математика, музыка, көркөм өнөр жана мекен тануу азыркы учурда мен жана дүйнө предметине ыңгайлаштырылган сайт. Эки тилде иштейт, кыргыз жана орус тилдеринде. Бул тиркеме бир гана мугалимдерге эмес, эгерде сиз ата-эне катары дагы бул тиркеме менен пайдаланып, балаңыздын сабакка болгон кызыгуусун, ошондой эле сабакка болгон жөндөмүн арттырсаңыз болот. Колдонууга ар бириңиздерди чакырам. Саламатта калыңыздар.